Алматы миң төркөн түстөрдүн шаары. Бул шаар чоң бир боз кендир сымак. Убакыттын өтүшү менен саймаланган кендир. Ар бир кылым өзүнүн түсүн кошот. Кээде каныккан, кээде тынч жана назик. Бирок алардын бардыгы айкалышып жалгыз көркөм элестерге айланат. Шаар күн сайын өзгөрүүдө. Кээ бир имараттар жоголот, алардын ордуна жаңылары пайда болот. Ошентсе да убакыт сыноосуна туруштук берген чыныгы архитектуралык шедевр болгон имараттар да бар. Алар шаардын эстелиги болгон жандуу күбөлөр. Мындай архитектуралык баалуулуктардын бири Кызыл Таң кездеме үйү. Бул имарат сырткы көрүнүшү менен гана эмес, терең жана бай тарыхы менен да көңүлдү өзүнө бурат. Башында бул имарат шаардагы эң бай соодагердин бири Исхак Габдуалиевдин каражатына борбордук соода үйү катары курулган. Бир кезде бет маңдайында архитектору Андрей Зенков деген жазуу илинип турган. Көп жылдар бою бул версия чындык катары кабыл алынып келген. Бирок көп учурдагыдай эле чыныгы чындык архив текчелеринде катылып жата берет. Белгилүү жергиликтүү изилдөөчү Неля Букетова эски документтер менен китептерди изилдеп жатып, бул имараттын чыныгы тарыхы таптакыр башкача экендигин аныктаган. Бул бир китеп болчу. Венгриялык саякатчынын китеби. Ал китеп 1901 жылы басылып чыккан жана анын бир бетинде дал ушул имараттын сүрөтү болгон. Бизде ошол учурдагы документтерге ылайык имарат курула элек деп ойлонуу керек. Ал изилдей баштап, бир архитекторду казып чыкты десек болот. Бул Верный шаарынын башкы архитектору Поль Гурде болгон. Анын аракеттеринин аркасында курулуштун так датасын ырастаган документтер табылды. Бул 1896 жыл. Ал эми имараттын чыныгы архитектору Поль Гурде экен. Ошентип тарыхый адилеттүүлүк калыбына келтирилди. Бүгүн имараттын бетинде мындай жазуу бар. Исхак Габдуалиевдин соода үйү. 1896 жылы архитектор Поль Гурденин долбоору менен курулган. Инженер Александр Зенковдун катышуусу менен реконструкцияланган. Имараттын алгачкы долбоорунун автору Франциядан келген белгилүү архитектор инженер Поль Гурде болгон. Алматы музейинде анын жаштык кезиндеги жана улгайган курактагы сүрөттөрү сакталган. Ал шаарда башкы архитектор катары 20 жылдай иштеген. Кийинчерээк Кызыл Таң долбоору кайра каралып, тарыхка кирген көрүнүктүү инженер архитектор Андрей Павлович Зенков тарабынан жаңыртылган жана жаңычыл чечмелөөгө ээ болгон. Музейде анын жеке иш үстөлү, ошондой эле өз ишинде колдонгон ар кандай шаймандарын көрүүгө болот. Мисалы, арифмометр, инженер катары ал аны активдүү колдонгон. Ошондой эле музей экспозициясынан анын чиймелери жана башка материалдар менен таанышууга болот. Алматы музейинде көрүүгө болот. Кызыл Таң соода үйүнүн ээси Исхак Габдуалиев соода менен гана алектенбестен кайрымдуулук иштерине да активдүү катышкан. Ал өз доорунун руханий жана маданий өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Анын демилгеси менен татар мечити жана Исхакия медреси курулган. Бул билим жайлар аркылуу ал жаш муунду илимге жана билимге тартууга умтулган. Габдуалиев деген өтө аукатты көпес. Исхак Габдуалиев абдан бай соодагер болгон. Ал Габдуалиев жана уулдары аттуу фирманын ээси. Ал ошол мезгилдердеги миллионер болчу. Анын 4 уулу болгон. Габдулгалиф, Кудыс, Габдулзак жана дагы бери. Ал бизнесин уулдары менен чогуу жүргүзгөн. Анын кампалары бүтүндөй Жети суу аймагында жана Түркистанда жайгашкан болчу. Коймалары болгон. 1901 жыл. Соодагер Исхак Габдуалиев имаратты дагы көркөмдөөнү каалаган. Ал дубалдарды көтөрүп, аянтты кеңейтүүнү пландап, капиталдык оңдоо жүргүзүүнү көздөгөн. Бирок шаардык башкы архитектор Поль Гурде бул жаңы долбоорду бекитүүдөн баш тарткан. Ошондо соодагер курулушту өз алдынча баштап жиберген. Бул болсо ачык жаңжалга жана сот ишине алып келген.
Натыйжада Габдуалиев чоң айып төлөөгө мажбур болуп, анын пландары бир нече жылга артка жылдырылган. Поль Горде Верни шаарына көп карыз менен келген жана кайсыл гана жумуш болбосун кабыл алган. Ошондо ага чакан долбоор түзүү сунушталган. Ал макул болгон. Башында Исхак Габдуалиев менен келишим 1000 рубльга түзүлгөн. Бирок соодагер кийин келишимден баш тартып, Гордеге болгону 100 рубль гана төлөгөн. Алданганына капаланган Горде бул ишти кечирген эмес. Айрым маалыматтарга ылайык көп өтпөй 1903 жылы сот иши болгон. Габдуалиев мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн деп айыпталган. Ал учурда Горде шаардын башкы архитектор болуп калган жана иштин жүрүшүнө таасир эте алган. Кызылтан кездеме үйү бүгүнкү Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан. Мурда бул көчө Соода көчөсү деп аталчу. Шаар Верни деп аталып турган учурларда бул көчө эң башкы борбордук көчөлөрдүн бири болгон. Бүгүн да бул салт уланып, көчө Алматынын негизги магистралдарынын бири бойдон калууда. Бул жерде дайыма кыймылдуу, кымгоот турмуш кайнап турат. Соода дагы деле жүрүп жатат. Ал эми көчөнүн боюнда жайгашкан тарыхый жана маданий имараттар Алматы шаарына өзгөчө көрк жана эстетикалык баалуулук берип турат. Генерал-губернатор Колпаковскийдин тушунда 1887 жылдагы кыйратуучу жер титирөөдөн кийин кыш имараттар дээрлик толугу менен кыйрагандыктан Верни шаарында негизги курулуштар жыгачтан жүргүзүлгөн. Андан кийин бийликтин көрсөтмөсү менен турак жайлар жана башка объектилер негизинен жыгачтан салына баштаган. Кызылтан имаратынын негизги бөлүгү Тянь-Шань карагайынан курулган. Ал эми жоон жыгач устундар жер төлөөлөрдү тургузууда колдонулган. Ошол кездеги шаар курулушунда Тянь-Шань карагайлары колдонулган. Бул дарак туура пайдаланса курулуш үчүн уникалдуу материал болуп саналат. Ал дээрлик түбөлүктүү материал. Бул маалыматты көпчүлүк билбегендер үчүн кызык болсо керек. Мисалы, эсикте табылган алтын адамдын табыты дал ушул Тянь-Шань карагайынан жасалган. Элестетип көрүңүзчү. Канча кылым өтсө да ал чирип же өөлөнүп кетпей, бекем бойдон сакталып калган. Музей кызматкерлери ал даракты музейге коюу үчүн кесүү өтө кыйын болгонун айтышат. Көпөс Исхак Габдуалиев уулдары менен бирге Москва, Петербург, Одесса, Стамбул жана Киев сыяктуу шаарлар менен тыгыз байланыш орноткон. Башында анын дүкөндөрүндө азык-түлүк сатылган, кийин ассортимент кеңейип, кездемелер, сувенирлер, парфюмерия, алтын жана күмүш зер буюмдар пайда болгон. Бул дүкөндү азыркы замандын гипермаркети десек болот. Ошондой эле бул жерде тээрлердин жана чийки заттардын кампасы болгон. Айтмакчы, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Динмухаммед Конаевдин атасы Миңахмет Жумабаевич дал ушул Соода үйүндө эсепчи болуп иштеген. Бул тууралуу Димаш Ахметович өзү "Менин замандарым" жөнүндө аттуу эскерүүлөрүндө мындай деп жазат. Менин атам Миңахмет 1886 жылы төрөлгөн. Ал 14 жашка толуп, ат минип, эрезеге жетип калган убакта чоң атасы аны ошол учурда бүт шаарга аты чыккан атактуу татар соодагери Исхак Габдуалиевке кызматка берген. Октябрь революциясына чейин Миңахмет анын колунда жалданып иштеген. Чын эле бул имаратта бүгүнкү күнгө чейин өткөндөрдүн деми сезилет. Бул жерде көптөгөн адамдардын тагдырлары тоорушуп, бүтүндөй бир доордун руху чагылдырылып калган. Машинкалар тигетін. Дүкөндө тигүү машиналары, самоорлор, даяр кийимдер, кол чатырлар, бот кийимдер, ал тургай төшөк шейшепке чейин сатылган. Уктай турган жана эс ала турган буюмдарды ошол кезде бай кардарлар гана сатып ала алышкан. Революциядан кийин бул жерде чет элдиктер менен соода кылган Токсин соода фирмасы жайгашкан. Кийинчерээк бул жерде дүкөн ачылган. Биздин бала кезде бул имарат Кызылтан деген ат менен белгилүү болчу.
сауда саттык магазин. Ошондон бери бул жерде пахта жана жибек кездемелери сатылат. Ол Кызыл Таң деген атпен өзгөртүлдү. Содан бери ол жерде мактамата сауда этилди. Имараттын жалпы аянты 1450 чарчы метрди түзөт. Пайдубалы таштан тургузулган. Ал эми жер төлөөсү кыштан салынган. Имараттын симметриялуу түзүлгөн борбордук мунарасы көңүлдү өзүнө бурат. Борбордук жана каптал бөлүктөрү кооз, оюлуу карниздер менен кооздолгон. Имарат падышалык доордогу архитектураны эске салган стилде курулган. Курулуш үчүн кыштар Верный шаарындагы Чакан кыш устаканасында күйгүзүлгөн. Ал учурда көпчүлүк имараттар сары түскө боелуп, чатырлары жашыл түстө болгон. 1960 жылы имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. сондай бир окуя болду. Кайтадан Ички жайгашуу жана интерьери толугу менен өзгөртүлгөн. ремонт жасалды, жөндөө жумуштары. Мисалы, эски сүрөттөрдө бул жерде дүкөн болгон. Мүлдүм өзгөрүп кетти. Мисалы, Кийинчерээк ички көрүнүшү толугу менен өзгөртүлүп, кайрадан долбоорлонгон. ал кийинен мүлдүм өзгөрүп, кайтадан өзгөртүлдү ички көрүнүштөрү. 1982 жылы имаратты калыбына келтирүү иштери аяктагандан кийин ал борбордук универмагдын кездеме дүкөнү катары иштей баштаган. Ошол эле жылдын 3 айынын 26-сында Исхак Габдуалиевдин соода үйү тарыхый жана архитектуралык эстелик катары мамлекеттик коргоого алынган. 2008 жылы бул объект жеке менчикке өткөрүлүп берилген. Бирок кездеме дүкөнү өз ишин уланткан. Ошондон бери бул жерде кездемелер сатылып келет. Ар түрдүү кездемелер менен тигүү буюмдары бүгүнкү күнгө чейин адамдардын көңүлүн бурат. 2009 жылы бул имаратта ири өрт чыгып, чатыры жана кампалары күйүп кеткен. Бирок ошого карабастан өткөндүн сырын сактап турган бул тарыхый имарат кайрадан калыбына келтирилген. Бул өтө эртедеги курулуштар го, имараттар. Бул абдан байыркы курулуш. Колу менен жасап чыккан техника. Баары заманбап техникасыз кол менен жасалган. Оюлар жана алардын формалары өзгөчө. Формасы да өзгөчө. Алматы өзүнүн тарыхый имараты менен баалуу. Кыска убакыттын ичинде мен негизги түстөрдү тандап, имаратты кайсыл жакка жайгаштырыш керек экенин, композицияны кантип берүү керектигин чечтим да 2 сааттын ичинде бул ишти бүтүрдүм. Мына имаратты Тарыхый имараттарды тартуу мага абдан жыгат. чечсем болот деген сол максатпен. Анткени алар жандуу дем берет. Өзүмө осы тарыхый Азыркы заманбап курулуштарга окшошпойт. Себеби энди азыркы курулуштар Бул өзүнчө сезим тартуулайт. салынуу, мына төбөсүндөгү шатырлар. Имаратты көз менен эмес, жүрөк менен кабылдайсың. Сондуктан да мына сүрөтчүлүк жагынан караган кезде ерекше сезим берет адамга бир караган кезде. Бул имараттын жанынан жөн эле өтүп кете бербеңиз. Бир азга токтоп туруңуз. Анан кылымдарга созулган демин сезиңиз. Элестетиңизчи, сиздин кыялыңыз бул имараттын тарыхы менен кайрадан туташып, ал сизге кылымдарды аралап келген сырларын ачып берет. Анын терезелеринин артында өткөн доордогу Алматы жанданып жаткандай, миң түскө боелгон шаар. Сүрөтчү үчүн бул шаар унчукпаган маектеш сыяктуу. Ал шаарды көзү менен эмес, жүрөгү менен көрөт, кулагы менен эмес, калеминин учу менен угат.